Он 2 жылдык билим берүү өтүүнүн алкагында даярдалып жаткан китептерди бүгүнкү күндө мына ушинтип атайын даярдап автоунаага жүктөп анан аймактарга жеткирип бара жаткандыгын көрүүгө болот, жүктөп жатканын көрүүгө болот. Ал эми социалдык тармактарда бүгүнкү күндө ушул китеп чыгып жаткандыгын баардыгы фейк, жалган маалымат. Бүгүнкү күндө ата-энелер кыйналып ага китептерин сатып алганда учурлар катталат экен. Ал эми жакындатсаңыз келиңиз. Ушул жерде бүгүнкү күндө мына аймактарга кетип жаткандыгын тастыкташ үчүн Ысык көл областы аны менен катар эле бул жакта бардык дагы областтарга кете тургандыгы жанында китептердин жанында ушундай аталыштары жазылган. Бүгүнкү күндө мына кызматкерлерин көрүүгө болот, тынымсыз бүгүнкү күндө иштеп жатат. Бул жерде дээрлик 2 миллион китеп чыкты. Быйылкы план боюнча 3,5 миллион жылдын аягына чейин чыгыш керек болсо 2 миллиону чыкты. Өзгөчөлүгү линия менен чыгып атат. Биз чокуп биринчи класста бир китеп, экинчи класста бир китеп, үчүнчү класста бир китеп дечик. Азыр мына 3 класстан 9 класска чейин бүтүндөй англис тили китеби чыкты жаңы мундагы. Мунун бардыгы мектептерге жөнөтүлүп жатат. Андан кийин 1 класстын математикасы, табигый таанысу. Ал эми калган китептер ата-энелерге мен түшүндүрүп айтып кетким келет, сиздер да жеткириңиздер. Калган биз эски программа менен окуйбуз, эски китептер менен окуйбуз. Кайсы класстар? Бул 3 класстар, 4 класстар, 8, 9, 10, 11 класстардын бардыгы эски программа, эски китеп менен окуйт. Анан баары кыйкырып, китептер жыртык экен, китептер момдай экен деп айтышы мүмкүн. Биз туура кабыл алабыз. Анткени жаңы программа 12 жылдык кирип бара жаткан процессте биз 1, 2, 3, 5 класстар жаңы программа, жаңы стандарттар менен кетип атат. Жыл бою биздин мамлекеттик китеп чыгаруу тажрыйбабыз жок калган. Башка өлкөнүн даяр китептерин алып келип, жеке менчик китептер, жеке менчик компаниялар бул жерге монополист болуп келген. Ошондуктан биз алардын дагы көп кирешесин, нанын да тартып алдык мамлекет. Алардын да таарынычы бар. Сөзсүз түрдө бизге көп мындай терс пикирди да жаратышы мүмкүн. Биздеги жаңы форматтагы билим берүү системасы жакпаган адамдар бар. Бүгүн айтып атат, ой, совет эле билим берүү системасы жакшы болчу деп. А совет системасынын өлгөнүнө 34 жыл болду. Туташ карасаңыз бүт бар өзгөрдү. Эмгек рыногунун талаптары өзгөрдү. Электрондук машинелер чыкты. Күн менен жылый турган системалар чыкты. Бүтүндөй туташ технологиялар чыкты. Биздин балдар артта калбаш керек. Жаңы китептер окуучуларга, класс жетекчилерине таркатылды. 1 сентябрдан баштап баардык окуучулар 12 жылдык китептерин алат деген үмүттөбүз. Басмадан жаңы эле чыккан китептер оштогу мектептерге да жетип келди. Азырынча 1, 2, 5, 7 класстар үчүн 12 жылдык билим берүүнүн программасына ылайык англис тили окуу китептери жарык көрдү. Алишер Навай атындагы мектептин китепканачысы аны класс жетекчилерге тапшырган. Алар болсо ар бир окуучунун колуна берет. Англис тилдери эң алгачкы 12 жылдыкка келип түштү бизге. Биринчиден бул 3 класстын англис тили, 4 класс, 5 класс, 6 класс жана 7 класс болуп эсептелинет. Дагы жолдо 8, 9 класстын англис тилдери келип атат. Алар жакынкы күндө келип калат деген үмүттөбүз. Ал эми экинчи этапта келе турган бул математика китептери болуп эсептелинет. Андан кийин химия, биология ушул китептерибиз келет.
Быйылкы жаңы окуу жылында өлкөдө билим берүү системасы 2 нукта жүрөт. 11 жылдык жана 12 жылдык программа боюнча 1, 2, 5 жана 7 класстын окуучулары жаңы 12 жылдык китептер менен билим алса, калган класстар мурдагы китептерди колдонушат. Ошондуктан быйыл да китеп жетишсиздиги ата-энелердин негизги көйгөйү бойдон калууда. Себеби мектеп китепканалары баардык окуучуларды 100% камсыздай албайт. Ата-энелер жыл сайын балдарына кошумча китеп сатып алууга аргасыз. Менде 3 балам бар. Бир да китеп берген жок. То есть бир китеп алдым, а сине болду, калган кол сатып алдым. Ушуну бирге 200 сом. Бир да китеп берген. Беришти, алдым, все болду. Мындай түшүктү азайтуу максатында 25 августтан 30 августка чейин Ош шаарындагы баардык китепканалардын алдында китеп жарманкелери уюштурулуп жатат. Ата-энелер керектүү китептерин сатып алышса, айрымдары бири-бири менен алмашууда. Бизде жарманке мен келгенден баштап эле ушул жарманке уюштурулат экен, былтыр да уюштурганбыз. Жарманкенин эң пайдалуу жагы балдар бири-бири менен китеп алмаша алышат экен. Себеби баягы үйдө алып калган, анан чоң мектепти бүтүп кеткен агаларынын, эжелеринин китептерин алып келип бири-бири менен алмаштырышып, ата-энелерге, балдарга өтө чоң мүмкүнчүлүк да. Бул ярмарканын пайдасы жакшы тиет экен. Окуу китептери менен камсыздоо боюнча ар бир мектептин абалы ар башка. Айталы Алишер Навай мектебинде былтыркы окуу жылында окуучулардын 72% гана китеп менен камсыз болгон. Калганын ата-энелери өздөрү алып берген. Ал эми Макаренко мектебинде китеп менен камсыз кылуу көрсөткүчү быйыл 75%ды түздү. Бизде орус мектептерде китептер аз, кыргыз мектептерге караганда. Анан ошол жетишпеген китептерди мына бүгүнкү күндө китеп ярмаркасын уюштуруп, ошо жетишпеген китептерин бири-бирине окуучулар сатып, анан кээ бир ата-энелер бизге неме кылып таштап кетишти. Мамлекет да бул багытта чара көрүүдө. Быйыл 12 жылдык окутууга өтүүгө байланыштуу китептердин чыгарууга 744 миллион сом бөлүнгөн. Агартуу министринин орун басары Надира Жусупбекова атайын жыйында китеп жетишсиздиги 3 жылдын ичинде толук чечилерин белгиледи. Ошондой эле ата-энелерди азырынча ашыкча китеп сатып алууга чакырды. Быйыл ошол класстарга негизги окуу китептерин жеткизүү. Анан сатып албай эле тургуздар. Мисалы, учкун ишканасы күнү-түнү иштеп бизге жардам берип атат. Анан биздин эксперттер, адаптерлер дагы күнү-түнү иштеп жардам берип атат. Мына Төлөгөн мырза командасы менен күнү-түнү иштеп атат. Анан китеп жеткизгенче электрондук жашынакай китепти алып, мисалы бир чейрекке же 2 жумага ошону ачып алып эле, телефонго жүктөп алып эле, мугалим дагы окуучулар дагы жашынакай туруп туруңуздар. Сатып албай эле коюңуздар. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын маалыматына ылайык, быйылкы жаңы окуу жылында шаардагы окуучулар орто эсеп менен 85% китеп менен камсыз болду. Жаңы окуу китептеринин кийинки партиясы ушул жылдын аягына чейин басмаканадан чыгарылып, мектептерге таратылат. Бизде окуу китептери быйылкы жылда жетпей калган учур болбош керек. Себеби дегенде мына жаңы система боюнча жаңы стандарт иштелип, баардык китептердин электрондук варианттары түп нускасы иштелип бүттү. Ошондуктан быйылкы жылда буюрса китеп жетишсиз деген көйгөй болбойт. Белгилей кетсек, окуучулар жаңы окуу китептерин электрондук варианттарында колдоно алышат. Ал санарип кампада жайгаштырылган. Бул башталгыч класстын окуучулары оор китептерди көтөрүп жүрбөсү үчүн каралууда. Гулина Сагынбек кызы, Сыймык Жолдошбаев, билим жаңылыктары. Өзгөн районунун Кара Дарыя айылында жаңы орус тилдүү бала бакча ачылды. 2 кабаттуу имарат 200 балага ылайыкташып курулган. Азырынча 80 бала кабыл алынып, 4 тайпада тарбияланып жатат. Бул жерде балдарга чет тилдери тереңдетип үйрөтүлөт. Бала бакча акыркы заманбап шарттар менен түзүлүп ачылып жатат. Бул жерге бала бакчанын эң бир жакшы жааты деп айта алам. Акыркы мезгилдеги акыл эси жакшы өрчүбөй калган балдар жана дагы тили кеч чыгып жаткан балдарга бизде атайын логопед, дефектологдор каралган, психологдор каралган. Андан сырткары да балдардын коопсуздугу үчүн видеокамералар коюлуп, орус тилдүү тарбиячылар кабыл алынып
азыр иштеп баштадык. Билим берүү стандартына ылайыкташып эле эртең мененки саат 8-ден 6-га чейин иштейбиз. Мектепке чейинки билим берүү мекемесинин имараты акыркы үлгүдөгү жабдыктар менен жабдылган. Алсак, бул бөлмөдө балдар эс алып, жанындагы эле бөлмөдө сабак өтүп, ойносо болот. Ошондой эле ар бир тайпанын өзүнүн ажатканасы, жуунуучу бөлмөлөрү дагы бар. Айыл тургундары жаңы бакчанын ачылышына абдан кубанып жатышат. Анткени буга чейин айылда бакча жок болуп, ата-энелер балдарын шаарга ташып кыйналып келишкен. Мына мен мисалы үчүн бир неберемди пивозаводко ташып жүргөнбүз, пивозаводко. Өзгөндөн ар жерине ташып чоңойттук. Эми мына эшигибиздин алдында болуп атпайбы? Эң район боюнча эң алдыңкы садик. Мактан алабыз, ошо садигибиз менен Рыбкозу эли мактан алабыз. Бирок бардык өкмөткө, айыл өкмөткө, акимге бардыгына чоң ыраазыбыз. Рахмат. Курулушка 24 миллион сом кеткен. Буга чейин бул жер Айыл чарба министрлигине таандык болуп, 87-жылдан бери бош турган. Өткөн жылы жергиликтүү бийликке өткөрүлүп, бакчанын курулушу башталган. Ушул жерде өзүнчө суу кампасын өзүнчө чыгардык, эл менен суу талашпасын деп. Андан тышкары трансформатор да өзүнчө толугу менен ушу имарат эч кимдин көз карандысыз. Ушу бала бакчанын аркасы менен ушул жердеги жергиликтүү инфратүзүм да жакшырат. Буга чейин ушунун тегерек чети каралбай бактарак басып кеткен болсо, жолдун баарын тазаладык, асфальттар басылып атат. Келечекте ушул жерде жакшы бир имарат болуп, райондун эң алдыңкы бала бакчалары терең ишенебиз. Ушул бала бакча негизинен азыркы бүгүнкү күндө Дөң булак айыл өкмөтүнүн аймагында турат. Бирок Дөң булак айыл өкмөтүнөн азыркы учурда чакан айыл болгондугу үчүн 50ге жакын бала келди. Мырзакеде мисалы көп бизде калуучулар бар. Жакынкы айылдардан калуучулар бар. Ошонун бардыгына биз мына чектөө болбойт. Ошо калуучулар болсо бардыгын кабыл алганга даяр бул бала. Ушул 31 августта да бир топ ачылыштарды кылган атабыз. Район боюнча эми маалымат катары айтып коелу. Бизде 42 объект капитал салымдар беренеси менен курулуп атат. Ошонун ичинде заманбап бала бакчалардын бири мына Алга айылында, Кызыл Октябрь Алга айылында алда 200 орунду бала бакча жакында берилген атат. Кеңеш айылында Баштөө айыл өкмөтүнүн. Буга чейин жеке менчикке чыгып кеткен бала бакча ошо Баштөөдө да жакында ачылыш кылабыз. Ал жакта бала бакча. Биздин райондо ушул жылдын аягына чейин 15-тен 20 бала бакчага ачууга биз болгон иш аракетти жүргүзүп атабыз. Бакча ачылышы менен аймакта жумушсуздук дагы азайды. Алсак аталган бакчага 42 кызматкер жумушка алынган. Үзгөн районунда жыл аягына чейин 15 бала бакча ачуу пландалган. Бүгүнкү ачылган бакча алардын 8-си. Нарын облусунун Кочкор районуна караштуу Кара Суу айылында Рысмендиев атындагы жаңы мектеп салынды. Курулуш иштери 2022 жылы башталып, республикалык бюджеттен каржыланган. Тендердик баасы 119,6 миллион сомду түздү. Долбоор боюнча 375 орунга ылайыкталган мектеп 2 кабаттуу окуу корпусунан, өтмө галерея жана спорт залынан турат. 1-сентябрда окуучулар жаңы мектепке барышат. Нарын районунун Жергөчкү айылында Кыязов атындагы жаңы мектептин курулушу бүткөрүлдү. Мектеп 2022 жылы салына баштап республикалык бюджеттен каржыланды. Жалпы аянты 1351 чарчы метрди түзгөн билим уя 150 окуучуга ылайыкталып, 2 кабаттуу окуу корпусунан, спорт зал жана өтмө галереядан турат. Жаңы мектеп окуу жылдын башталышы менен окуучуларга эшигин ачат. Белгилей кетсек, Жергөчкү айылы деңиз деңгээлинен 2900 метр бийиктикте жайгашкан. Талас облусунун Талас районуна караштуу Аксай айылында биринчи жолу заманбап Жанузаков атындагы мектептин имараты курулду. Курулуш иштери 2015 жылы башталып, бирок кийин токтоп калган. Бүгүнкү күндө баардык курулуш нормалары сакталып, объект толук бүткөрүлдү. Жалпы аянты 1361 чарчы метрди түзгөн жаңы билим уя 192 окуучу орунга ылайыкталып, окуу корпусунан, өтмө галереядан жана спорт залынан турат. Буга чейин айылдын окуучулары маданият үйүндө билим алып келишсе, жаңы окуу жылынын башталышы менен заманбап мектепке барышат. Курулуш министрлиги тарабынан Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Кайыңды айылындагы мектептин курулушу толук бүткөрүлдү. Окуу жылдын башталышы менен окуучулар жаңы мектептен билим алышат. Объекттин курулушу 2022 жылы башталып, республикалык бюджеттен каржыланды. Курулуш монтаждоо иштеринин жалпы наркы 38 миллион сомду түздү. Долбоор боюнча жаңы мектеп 100 орунга ылайыкталып, 1 кабаттуу окуу корпусунан жана спорт залдан турат. Белгилей кетсек, Кайыңды айылы деңиз деңгээлинен 2000 метр бийиктикте жайгашкан.